Үйдө отурсам кадимкидей лампочка кыймылдайт. Кыргыз-тажик чегарасында кайрадан жер титирөө катталды. Келген автобустардын баарын талкалап бүтүштүгү булар. Бишкекте 3 автобустун катышуусунда жол кырсыгы катталды. Болот Ибрагимов кайрадан майы кызматкерлеринен ызныктарды сурамжылоону улантууда. Ассаламу алейкум, сен дана аферист турбайсыңбы? Ушундай дагы болмок беле, автоунааларды ижарага берем деп алдап жүргөндөр кармалды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кыргыз-тажик чегарасында жер титирөө катталды. 5-майга караган түнү Кыргыз-тажик чегарасында көчүп 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун маалыматы боюнча жер титирөө саат 4:20 катталган. Жер титирөөнүн очогу Тажикстандын аймагында Каратейит айылынан 25 чакырым түштүк батыштык карай, Карамык айылынан 26 чакырым түштүк батыштык карай, Шибей айылынан 30 чакырым түштүк батыштык карай жайгашкан. Кыргызстандын калктуу пункттарында жер титирөөнүн күчү Каратейит, Карамык, Шибей айылдарында 3 балга жакын болгон. Бишкекте 3 автобус катышкан ири жол кырсыгы катталды. 5-май күнү күндүз Бишкек шаарында 3 жүргүнчү ташуучу автобус жана 1 жеңил унаа катышкан ири жол кырсыгы катталды. Окуя Дэн Сяопин проспектиси менен Патрис Лумумба көчөсүнүн кесилишинде болгон. Алгач жеңил унаа номер 215 маршруттагы автобус менен кагышкан. Анын артынан токтоп турган транспорт каражаттарына дагы 2 автобус номер 42 жана алдын ала маалымат боюнча номер 7 унаа кагылышкан. Бактыга жараша кырсыктан жабыркагандар катталган жок. Окуя болгон жерге патрулдук милициянын кызматкерлери тартылып, кырсыктын чоо жайы такталууда. Булак Кактус Кейжи. Автобустар эле талкалап бүтүштү го буларчы. Тиягынан бирөө, биягынан бирөө. Мына мына. 3 автобус жерде. Патрис Лумумба, Дэн Сяопин. Жарышкан 3 автобустарды талкалап бүтүштү го, эчтекесин калтырышкан деле жок булар эмичи. Kamera var işte. Sen kança kalp aytkanın? Жол берип атпаймыз. Sen токтоп түшкөн. Качан инспектор сизге уруксат бергенден айтасыз керек. Сиз болсо инспектор бияқты кой берип атат. Бияқты токтоп коюп атат. Бияқты кой бергенде, бияқты кой бергенде. Айке. Бияқты кой бергенде Ни сантиметра не отдадим деп белгилүү болгон чегарачы сүйүктүүсүнүн колун сурады. Кыргыз-тажик чегарасында болгон окуяларда элге белгилүү болгон чегарачы Эламан Темиров өзүнүн сүйүктүүсүнүн колун сурады. Ал бул кубанычтуу кабары менен өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына бөлүштү. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Майы кызматкерлеринин жол белгилери суралды. Жарандык активист Болот Ибрагимов социалдык тармактагы баракчасына жол кыймылын тескеген милиция кызматкерлеринин жол белгилери боюнча билимин текшерген видео жүктөдү. Бериле кетсек, президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагозов 1-сентябрдан тарта жол эрежесин бузгандар үчүн жаңы тартиптер кирээрин билдирген. Душанбеде кардарларды аны менен жыныстык катнашка мажбурлаган төлгөчү аял кармалды. Аял 45 жашта төлгөчүлүк менен 2 жолу административдик жоопкерчиликке тартылган деп жазат. Сезимдерин жана диний ишенимдерин кыянаттык менен пайдалануу менен ал өзүнө кайрылган жаштарга сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасаган деп айтылат маалыматта. Ассаламу алейкум. Кандай брат, жакшыбы? Сен дана аферист болуп атпайсыңбы? Болмок барамын. Интернет аркылуу унаа ижарага берем деп элди алдаган мошенник кармалды.
Социалдык тармактарда унааларды ижарага берем деп элден акча алып кийин жок болуп кеткен жаран кармалды. Окуяны белгилүү жарандагы активист Эртай Исқақов өзү видеого тартып коомчулукка жарыялады. Маалыматка караганда шектүү интернет аркылуу ар кандай унаалардын сүрөттөрүн жарыялап ишенимге кирген. Ал жабырлануучулардан алдын ала акча котортуп алып, андан кийин байланышсыз болуп кеткен. Бирок кезектеги жабырлануучу менен жолугууга келген жеринен алдамчы Изи Суу электе кармалды. Бул тууралуу Эртай Исқақов өзүнүн видеосунда айтып, шектүү учурда укук коргоо органдарына өткөрүлгөнүн билдирди. Учурда тергөө иштери башталып, башка жабырлануучулар да аныкталууда. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар, өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен котором дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Балам ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Эмне качып атасың? Ачкан жокмун да. Ассалам алейкум. Кандай брат, жакшыбы? Жакшы. Сен дана аферист болуп атпайсыңбы? Болмок барам мындай. Эмне деп иштедиң? Ассалам алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Бул получается сиздин машина, сиз арендага алгансыз машина, э? Мен неме кылганмын? Арендага алайын деген. Алайын дегенсиз. Алайын деп. Бул ошо машинанын арендасына берем деген машинасы, туурабы? Берем деген 8 000 сомго сизге котордуңуз тиги. Котордум ыза. Акчасын алып туруп, анан машинаны бербей койду, туурабы? Ооба, акчасын алды. Ассалам алейкум. Эртең ремонт кылып, мына күзгүсүн калган коллекторун оңдошуң керек деди. 3 себептен бери муну алдай. Ошондор чыгымдар өтө көп экен. Бизге кайрандар да көп. Кайда кетти? Бар магазинге. Ошого бунда алдым деп атат. Ошого көп болгондуктан биз атайынчы өзүбүз кармасак деле болот эле, мына жерде токтоп турду. Өткөндө билесиң сен видеоңду чыгарган мен. Ооба. Сен болчуң да? Ооба. Акчаны бербейм деп нагло сен канча адамдар сыздатып. Берип койгон брат акчалар. Барын бердиңби? Үчөө 4 эле алды. Акты 30 киши да. Бер жагы. Барын берип койгон. Андай болбойт да, эмне азыр качып атасың? Жок, мен сушуу ойносом менен кое бербейт. Тура тактасын жүрбөс. Өткөндө да ушунун видеосу чыккан. Жок, алда казды. Бир жактан да чечкалар бар экен. Мен участкойдон салдым, мондай. Өткөндөгү жарандардын акчасын алып, машиналарын бербей жүргөн жаранды мына милиция кызматкерлери кармашты. Качканга аракет кылды азыр. Акынбаевдан. Азыр эми бул боюнча мына иш козголуп, мыйзам чегинде чара көрүлөт. Бул көп жарандарды алдап соттоп жүргөн экен анчадан беричи. Лицосун билесиң деп турасың. Билем, ооба билем, тааныйм да. Жакшы келип калыпсыз, сразу билет экенсиз. Жошо, муну деген бул мен айланашында бир Бул айтып атпайбы? билимди. Сен эмес, бул эмес алган эмес. Башка бирөө содалашкан эместер точно таанып айтам да. Содалашкан бирөө бөлөк, э? Бөлөк. Ошондор көп, аябай көп чалышат магачы. Чатташ керек да булар. Бул баланын аты ким эле? Самат. Самат ушул. Ушуга бериптир мен анда. Сен бай бөлөктөн жаңы эле келдиң. Айтам дейм, бир жол көргөндөн кийин. Көрүп эле бул эмне иштедиң сен? Бир жол көргөндөн кийин Мага да бирөө. Мына эм банкына да которгон чегим бар. Берген деп атпайбы, азырчы. Мен арендага алгам депчи. Эм банкына чегим бар. Арендада алса деле. Жок, айтып атпайбы, мен арендага алгам, казан билбейм деп атпайбы. Казан чал десем жок деп атпайбы. Мен буну 1,5 сааттан бери могул жерде издештип жүрөм да.
Ол жақ айдайды. Sen çaldın hazır. Ben daha maçta arabanı alalım desem sen bir dakika gel dedi seni daha. Adresi berdi. Şu жерден бияқ Bu dost çalı otta. Bu aldı bütün albaydı bana. Bu çaldı da. Анан ушул жерге токтоду, биз сразу патруль чакырдык да. Термостері тұрды. Біз актав күздік. Мейт академияда беріп бай. Аскер майсын балдар келеді. Демек сіздер дағы ақшаға сындырайын деген екен да. Буну уже сындырайын деген, меникini алып койгон уже. Сіздер қанша отыр деді қазір? Жок, отур деген жок, короче. Gel, görөл dedi да. Фитти алып кетти, короче, саната бар деди. Анан буларга кече санатаны айтканда, могу санатаны көргөздөр, эсип каласаңыз саната бар. 1200